Август айынын башында Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо борборунда музыка ышкыбоздоруна керемет маанай тартууланат. Дүйнөлүк рух санат, салттуу маданият жана музыка фестиваль өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги маданий иш-чараны өткөрүү боюнча министрлер кабинетинен атайын теске эмес чыгып жобосу бекитилди. Ага ылайык фестиваль 3 чоң иш-чараны өзүнө камтыйт. Эл аралык салттуу музыка сынагына катышууга чакырабыз. Биринчиси санжыргалуу салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр үчүн. Фестивалдын алкагында ооз-эки музыкалык искусствону алып жүрүүчү жеке аткаруучулар жана чыгармачылык топтор арасында эл аралык сынак өтөт. Сынакка 18 жаштан жогору профессионал музыканттар катыша алат. Эл аралык сынакта ооз-эки салттагы профессионалдык музыканы алып жүрүүчүлөр катышкан сынак. Бул дүйнөлүк ошол багытта өзүнүн чыгармачылыгын, мындайча айтканда өмүрүн арнаган салттуу музыканын алып жүрүүчүлөрү катыша турган сынак. Салттуу маданият жана искусство, сактоо өнүгүү маселелери аталышындагы эл аралык конгрессте өтөт. Анда дүйнө элдеринин ооз-эки салттагы профессионалдык музыкалык искусствосын таанууга жана жайылтууга, салттуу маданият аркылуу этностордун достугун бекемдөөгө, туризмди өнүктүрүүгө, искусствонун түрлөрү менен катар этно музыка жаатындагы илимий изилдөөлөр, долбоорлор үчүн аянтча түзүүгө багытталган баяндамалар жасалат. 18 жаштан жогору профессионалдардын өтүнмөлөрү аз кабыл алынып жатат дүйнө жүзү боюнча. Бул сынак 2 категория менен жүрөт. Биринчи жеке жана топтук 2 категория. Жалпы байге фонду 3 миллион сом. Сынактын калыстар тобу бул 7 өлкөдөн келген ушу эксперттер, салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр жана белгилүү маданият ишмерлери болот деп күтүп жатабыз. Фестивалдын жүрүшүндө маркет аянтчада уюштурулат. Анда кол өнөрчүлөрдүн, музыкалык аспаптарды жасаган усталардын эмгектери, музыкалык студиялар жана технологиялар, өлкөлөрдүн музыкалык салттары көргөзмөгө коюлат. Жобого ылайык дүйнөлүк рух санат, салттуу маданият жана музыка фестивали ар бир 2 жылда өткөрүлөт. Нургүл Жумабекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.